Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Эртеменки кечки зикирлер деген сабагыбызды улайбыз. Бул зикирди Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Мажа, Ахмад, Сунан Ахмадда бир нече сунан китептерде келген сахих хадис деп. Бул хадисте мындай деп айтылат: "Ма мин абдин якулу фис сабах кулли йаум ва маса кулли лейла". Кайсы бир адам таң атканда же кечкисин ушул сөздү айткан болсо: "Бисмиллахиллади ла ядурру ма исмихи шейун фил арди ва ла фис сама ва хувас самиул алим таласа маррат лам ядурруху шей". Аллахтан жардам сурайм анын аты менен. Аллахтан анын аты аталганда асманда болобу, жерде болобу эч нерсе зыян бере албайт. Ал угуучу, билүүчү деген дуаны ушул зикирди 3 жолу айткан болсо, ага эч кандай эч нерсе зыян бербейт деп келет. Усман ибн Аффан радиаллаху анхудан хабар берген башка бир риwayatта айтат: кимде ким ушул "Бисмиллахиллади ла ядурру ма исмихи шейун фил арди ва ла фис сама ва хувас самиул алим" деген 3 жолу айткан болсо, "Лам тусибху фажату бала хатта юсбиха". Кечкисин мисалы айткан болсо, таң атканга чейин ага эч кандай бале, бир зыян тийбейт дейт. "Оман қалаха хина юсбих саласа марат лам тусибху фажату бала хатта юмси". Ал эми эртең менен айткан болсо, кеч киргенге чейин ага эч кандай бале, бир кокустук, бир зыян болбойт деп айтат. Мына ушул зикирди эртең менен 3 жолу айтабыз, анан кечкисин 3 жолу айтабыз. Ушуну жаттап алайлы. Кимде ким ушуну айтып жүргөн болсо, зыян өзү эки тараптан эле келет. Асмандан түшөт экен же жерден болот. Мына ушул асмандан түшкөн жана жерден болгон зыяндардан сак болот, ага эч нерсе зыян бербейт деп келет. Шейх Абдуразак аль-Бадр хафизахуллах ушул хадиске түшүндүрмө берип мындай дейт: "Хада минал азкарил азима аллати янбагhi an yuhafiz alayha al-muslim kulli sabahin wa masa". Мусулман адам бул зикирге бекем болуш керек. Бул улуу зикирлерден эртең менен да кечинде айтып жүрүш керек. Бул зикирди айтып жүрүү менен лиякуна бидалика махфузан биизниллахи таала, Аллах Тааламдын урсаты менен, жардамы менен ал адамды ушул зикир айтуу менен ар кандай балелерден, мусибаттардан, зыяндардан сактайт дейт. Эртең менен кечинде 3 жолу айтуу мустахаб болот, жакшы көрүлгөн амал, сүннөт. Ушул дуада карасаңыздар, ла ядурруху шей деп накира түрүндө келди да. Араб тилинде накирада ушул белгисиз, мындай чектелген жок, эч кандай чек жок. Эмне зыян бол? Керек болсо алымдар айтат, жыландын чагуусу болобу, же ошо мал жандардан да зыян келеби, адамдардан келеби, жөргөмүш жерде жүргөн кандай зыян болбосун, бир нерсе чектелип айткан эмес. Жалпы кайсыл адамга зыян аза жеткизе турган нерселер болсо, бардыгы келет дейт. Кээ бир адамдар ушундай келген зикирлерди, дуаларды практика кылып көрөйүнчү, кана өткөндө бирөөлөр айтып жүрүп деле зыянга түшүп калдыго деген шек күмөндөр менен айтып, муну текшерип көрөйүн, тажрыйба кылып көрөйүн деген адамдарга мындай дуа зикирлер пайда бербейт. Ушуну эске алайлы. Кантип эле зыян болуп калсын, ушундай бир күмөн болсо башка, же тажрыйба кылып көрөйүн, же шек болсо, же болбосо айтып деле жүрүп зыян болгон экен го деген сыяктуу бир ойкы кайкы ойлор болсо, мындайларга пайда бербейт жок. Абу Хурайрадан келет радиаллаху анху, Тирмидиде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Удуллаха ва антум муқинуна бил иджаба". Силер дуа кылганда, Аллах Тааламга дуа кылганда, ошол нерсе болот деген якин менен кылгыла дейт. Жооп берет, натыйжасы болот деген ишенич менен, бекем ишенич менен туюп кылгыла дейт. "Ва аламу аннаху ла ястажибу дуа мин қалбин гафирилlah". Билип алгыла, чындыгында мындай адамдарга дуа жооп берилбейт. Сураган талабы, тилеги орундалбайт. Кимдин дуа кылып атканда жүрөгү кайдыгерликте ою бөлүнгөн болсо деп элестетиңиздер. Ал эми шек саноо биякта турсун, жөн эле оозу кыбырып атат, телефонду чукулуп атат. Оозу кыбырып атат, башка нерсени ойлонуп атат. Мисал бисмиллахиллади ла ядурру ма исмихи шейун фил арди ва ла фис сама ва хувас самиул алим. Жаттады, ою талаада. Көңүл бурбайт, эмне айтып аткан. Мына ушундайларга жооп берилбейт деп. Ал эми муну тажрыйба кылып көрөйүнчү, кана болор бекен деп сынап көргөндөргө эмне болсун анда? Имам Куртуби, муфассир чоң алым, айтат рахимахуллах, ушул хадиске түшүндүрмө берип: "Хада хабарун сахихун". Бул хадисте келген нерсе бул чындык. "Ва каулун садиq алимнаху далилан ва тажриба". Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келген далилди биз чын деп билебиз. Керек болсо жашообузда муну тажрыйбада да көргөнбүз дейт. Бул алым айтып атат.
Fa inni mundu sami'tuhu amiltu bihi falam yadurrini shay. Бул алым өз айтып берет. Мен бул хадисти билген күндөн баштап, уккан күндөн баштап ушунга чейин айтып келем. Таштаган жокмун, бирок мага да эч нерсе зыян берилген жок дейт да. Берекеси менен ушу хадиске амал кылуу менен бир да зыян көргөн жокмун дейт. Бир күнү таштадым эле, фалам ядурrini shay ila an tarакtuhu. Бир күнү унутуп калып таштап коюп айтпаган күнү дейт. Фаладагатни aqrabun bil madina laylan fatafakkartu fa idha ana qad nasitu an ata'awwad bi tilkal kalimat дейт. Ушу Мадинада болгондо мени кыргызча эмне деп жүргөнмүштей чакты дейт мени. Эстеп көрсөм, именно ошол күнү мен унутуп калыпмын бул дуаны айтып жүрүүдөн дейт. Бул зикирди айтып жүрүүдөн, бул сөздөрдү айтып жүрүүдөн деп. Бул ушул белгилүү китептерде келет, Куртубинин айтканы. Мына ушул эле зикир боюнча бул өзү Усман ибн Аффан деген сахаба кабарлап атпайбы? Жана ошодон Абан ибн Осман деген башка бир адам кабарлайт, Усмандан уккан, Усман радиаллаху анху. Анан ушул кабарлап атат да. Ушул хадисти мечитте ал кабарлап адамдарга айтып атканда, мен ушул Усман радиаллаху анхудан уктум бул хадисти мындай деп ушул келген нерсени айтып берип атканда, ал кишинин дейт, кабарлап аткан киши буту же колу, денесинин бир мүчөсү шал болгон болот да, бай кыймылдабаган болот. Бул хадисти айтып атканда бир киши ошол иштебеген жерин, колунун же бутунун иштебеген жерин карап туруп алат да. Бирок карап туруп алганда белгиси, кана эми сен ушул дуаны айтып жүргөн болсоң, сен өзүң зыянга учурапсың го дегендей көз менен карады деп айтат да. Фақола лаху малака тандуру илей. Эмне эле сен мени карап калдың деп айтып атат да. Ким айтып атат муну? Абан. Абан деген киши кабарлап атат, риваят кылып аткан киши айтып атат. Себеби ушуну мечитте айтып берип атса, бир адам ушундай көз менен карады дейт. Кадимки сен ушуну айтып жүргөн болсоң, эмнеге сага зыян келди дегендей. Анан бул жооп берип атат. Фа валлахи ма кадабту аля Усман вала кадаба Усман аля наби саллаллаху алейхи вассалам. Аллах менен касам ичип айтам. Мен Усман радиаллаху анхуга калп айткан жокмун. Жана ал дагы пайгамбардан деп калп айткан эмес. Валакинна al-yawm alladhi asabani fihi ma asabani ghadibtu fa nasitu an aqulaha. Бирок мен сен көрүп турган денимдеги кемчилик, ошол зыянга учурап калган жерим дейт. Ушундай Аллах тааланын тагдыры менен болду. Мен ошол күнүндө ачууланып, кайсы бир себептер менен унутуп калыпмын бул зикирди айтуудан дейт. Валакиннаху лам aqulhu yawma idin liyumdiya Allahu alayya qadara. Тагдырым бешенеме жазылган экен, Аллах таалам ошол күндө ушундай нерсеге мени душар кылды, ушундай нерсеге деп айтат. Көрдүңүздөрбү туугандар, ушул дуаны жаттап алыңыздар. Эртең менен кечинде бул дүйнөдөн кош айтышып, ажал күнүбүз жеткенче айтып жүрөйлү. Ошо асмандан, жерден келген зыяндардан сак болот экенбиз. Дагы бир токтолуп коеюн кыска маанисине. Бисмиллахи лади деген мындай чыкканда, сиз Аллахтан жардам сурап атасыз. О Аллахым, сенден жардам сурайм. Мени ар кандай зыян, апаттардан сакта деген сөз да. Бисмиллахи лади ла ядурру ма асмихи шей фил арди ва ла фис сама. Асмандан келген болуу, жерден келген болуу, Аллахтын аты айтылганда, эскерилгенде эч никим зыян бере албайт. Асмандан болуу, жерден болуу, ал угуучу жана билүүчү деп. Кыска эле дуа, жөнөкөй эле дуа.